Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү адабый окуу сабагында 7 мектеп лицейинин башталгыч класстар мугалими Абдулдаева Гүлзат Жолдошбаевна. Адабый окуу сабагы 2 класстар үчүн 1 сабак. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты: 1. Жумукту окушуп, түшүнгөнүн айтып бере алышат. 2. Сөз байлыктарын арттырып, тартынбай, чындыкты сүйлөөгө калыптанышат. 3. Окуучулар өз ойлорун айтууга үйрөнүшөт. Балдар, чындыкты бетке айткан, айланы чөйрөгө байкоо жүргүзүп, болуп жаткан окуяга өз пикирин айта алган адамды ким деп ойлойсуңар? Ооба, демек, ал адам сынчы деп аталат. Демек, бүгүн көтөрө турган темабыз Толбай сынчы деп аталат. Тема өтөрдөн мурун сөздүк жумушка көңүл бурабыз. Сөздүк иши. 1. Баамчыл. Бардык нерсеге акыл жеткен адамды айтат экенбиз. Оозантылып, ооз тийгизип. Саяпкер, күлүк аттарды таптоочу адам болот экен. Тулпар, күлүк ат. Андемесе, адабый окуу китебибиздин 133 бетин ачып, текстти окуйбуз. Толбай сынчы. Илгери бир заманда Кыргыз жеринде Жанибек деген каардуу хан жашайт. Ал ушунчалык каардуу болот. Ага арыз моңон айтып кирген кишилердин баарын башын алдырып, каяша кылгандардын баарын орго салдырат. Карапайым элдин арыз моңон уга турган эч ким калбайт экен. Ошол заманда Толбай аттуу абдан баамчыл, ар бир айтылган сөздү болгон кыймылды эстеп калган кыраакы адам болот. Ал кичинесинен эле өзүнүн айлана чөйрөсүнө кылдат байкоо жүргүзүп, анын андан жыйынтык чыгара билген бала болгон. Толбайдын сынчылык өнөрү эл арасында тарай баштаганда хан аны сынап көрүү үчүн атын сынатат. Толбай тулпарды бир күн кечке минип, кечинде ханга келгенде: Тулпардын тулпардыгы анык, бирок 2 кемчилдиги бар, дейт. Хан чочуп кетип: Ал эмне кемчилдик? Деп сурайт. Толбай бир саам ойлонуп туруп: Туулганда эшектин сүтү менен оозантылып, уйдун сүтү менен өскөн экен, дейт. Хан буга ишенбей тулпарды баккан саяпкерди ордуга алдырып келип сурайт. Саяпкер Толбай сынчы туура айтып жаткандыгын ырастайт. Хан Толбайдын айтканына анча ыраазы боло бербей, бир нан бердирет. Ал эми ошол мезгилде ордуга келип калган хандын аялы Толбайга дилде берет. Толбайдын дагы бир текшерип көрмөк болуп, хан өзүн сынатат. Толбай аны көпкө карап туруп, анын хандын баласы эмес, наабайчынын баласы экендигин айтат. Хандын буга катуу жини келип, апасын чакыртат да сынчы айтып берген нерсени айтат. Ошондо хандын апасы ал чынында хандын эмес, наабайчынын баласы экендигин өзү кыз төрөп, аны наабайчынын аялы менен алмашып алганын, кийин кызын кайра ага алып бергенин айтат. Толбайдын абдан баамчыл жана тартынбай чындыкты айтканына элдин баары ыраазы болушат. Толбай өмүрүнүн аягына чейин чындыкты айткандан тайбай жашаган адам экен. Толбай
Көрдүңөрбү балдар? Жаныбек хан ушунчалык каарды болсо дагы Толбай сынчы хандын тулпарынын кемчилигин айтып, ошондой эле хан Наабайчынын баласы экендигин айтып сындагандыгы силерге жактыбы? Ал эми Толбай сынчы өмүрүнүн аягына чейин чындык деп тайманбай жашаган адам болгон экен. Силерге жомок жактыбы балдар? Силерге жомок жаккан болсо, окуган текстибиздин негизинде суроолорго жооп беребиз. Биринчи сурообуз: Жаныбек хандын элинин арыз муңун укпай каяша кылгандарын орго салдырганы туурабы? Туурабы деп ойлойсуңар? Кандай деп ойлойсуңар? Экинчи сурообуз: Толбай кандай адам болгон деп сыпатталат? Үчүнчү сурообуз: хандын тулпарынын кемчилдиктерин айтканда саяпкер эмне деди? Төртүнчү: Толбайдын хандын баласы эмес, Наабайчынын баласы экендигин эмнеден улам баамдады деп ойлойсуңар? Ушул жерге өтө маани берип жооп беребиз балдар. Ал эми бешинчи сурообуз: ал өзү жашаган доордогу хандарды сөз менен жеңип, атагы азыркыга чейин айтылып жүргөндүгүн себеби эмнеде деп ойлойсуңар? Азаматсыңар, ушул суроолорго жооп бердиңер. Эми балдар, үйгө тапшырма. Биздин биринчи тапшырмабыз: жомокту окуп түшүнгөнүбүздү ата-энебизге айтып беребиз. Ал эми экинчи тапшырмабыз: жомокту окуп жаккан бир каармандын сүрөтүн тартабыз. Ал эми үчүнчү тапшырмабыз: сынчы деген сөзгө сыңквейин түзөбүз. Балдар, биринчи сынчы деген деп жазылып турат. Экинчиге кандай деген суроого жооп берген эки сөз жазабыз. Ал эми үчүнчү эмне кылат деген суроого жооп берген үч сөздү таап жазабыз. Ал эми төртүнчү төрт сөздөн турган бир сүйлөмдү же макалды жазсак болот. Ал эми бешинчи сынчы деген сөздүн маанисинин синонимин табабыз. Бүгүн бизге тапшырма ушул. Жомокту жакшылап окуп, тапшырмаларга жооп берип, тапшырмаларды аткаргыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.